Assalamu алейкум ардактуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыздар. Бүгүн айтыңыздар марек болсун. Эфир аркылуу бардыгыңыздарга ысык салам жолдойбуз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жылуулук жана мээримдүүлүк чачырап турган болсун. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүнкү күндө атайын уюлдук телефондор аркылуу дагы Инстаграмда түз эфирдебиз. Эмне үчүн Инстаграмда түз эфирде деп ойлоп аткан болсоңуздар, дүйнө мамлекеттеринде, дүйнө Кыргызстандан башка чет мамлекетте жүргөн биздин жарандарыбыз үчүн атайын мүмкүнчүлүк түздүк. Бул дал ушул Пирамида каналын Инстаграм аркылуу түз эфирден көрсөңүздөр болот. Биздин досторубуз азыркы учурда кандайсыздар, эфир башталган жатабы деген суроолор менен бизге кайрылып турду. Ал эми биз эфирди баштайбыз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Эгерде сиз тоого мергенчиликке же аңлоого чыккан болсоңуз, биринчиден куралыңыз жакшы болуш керек, ал эми андан чокоюңуз жакшы болуш керек. Дал ушундай курал анан чокою да мыкты болгон биздин таланттуу ырчы мырзаларыбыздын катарын толуктап келе жаткан мыкты ырчы, маданияттуу мыкты кызматкери. Дал ушул бүгүнкү Курал Чокоев бизде студиябызда конокто. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кутмандуу кечиңер менен. Рахмат. Бирге болсун. Марек болсун. Эфир кандай башталды? Эфир сонун башталды, өзгөчө башталды окшойт. Ушинтип турушу дагы керек, э? Сөз түрдө элге деле кызык да, ошо экранын ар жагында эмне болуп атса керек депчи. Ошону бир сара бир четин көрсөтүп койдук окшойт, э? Ооба. Негизи эле бүгүн ошол Кудайым буйруп сага Курал ушундай күн түшкөлүптүр да. Эми айыт күнү. Ыйык Кудайдын улуу күндөрүнүн бири. Мусулмандарда эки эле майрам болот дейт. Бул Ороз айт жана Курман айт дейт. Андыктан Ороз айт кут болсун. Рахмат. Биринчиден Курал сага алгачкы эле суроо. Дал ушул узап кеткен 2016-жыл эмнеси менен сенин эсиңде калды? 2016 көптөгөн ийгиликтерди алып келди. Чыгармачылык жактан өзүмдүн ырларым чыкты. Өзүмө таандык, обону дагы, сөзү дагы. Айта келсек көп, бирок баягы чыгармачылык жактан дагы бир кыйла алдыга болгон кадамдар таштадым да. Мисал үчүн ачуу айран ичебиз деген ырыңар дагы ошол 2016-жылга кирип кетеби? 2016-жылдын хит ырларынын бири болду. Хит ырларынан. 2016-жылы концерт бердим. Эң биринчи өмүрүмдө жеке концерт бердим. Бардыгы жандуу болду, филармонияда болду. Көптөгөн мактоолорго татыдым. Концерттен, Концерттин артынан ылайыгына. Албетте, Куралдын көрөрмандары чалыңыздар. Тактап айтсак 0312 59 20 55 номери аркылуу бизге түз байланышка келсеңиздер болот. Биз сиздерди күтөбүз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн ысык эфир, бүгүн кызыктуу эфир. Анткени биздин студиябызда актер, ырчы, кээде оңчулуктагы жайы бар биздин таланттуу ырчы мырзаларыбыздын катарын толуктап келе жаткан Курал Чокоев студиябызда конокто. Ал эми Курал Чокоевдун өмүр баянына кызыккан биздин теле көрүүчүлөрүбүз үчүн бир жакшы маанайды тартуулайлы. Сиздер кабыл алып коюңуздар. Курал Чокоевдун өмүр баянына кезек берели. Курал Чокоевдун өмүр баянынын ичинде суроолор да катылган. Тактап даана укканга аракет жасаңыздар. Бул жактагы сырдуу сандыктан белектерди утуп алышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан биз менен бирге болгонго аракет жасап, бүгүнкү коногубуз Куралдын дал ушул өмүр баянына назар салалы. Андан кийин жолугушабыз. Ура! Маңдайыма бүткөн окшоп бакыттан Маданияттын мыкты кызматкери, эстрада ырчысы, көптөгөн эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү Куралбек Чокоев Эшкожоевич 1987 июлдун 7-синде Чүй облусунун Панфилов районуна караштуу 15-партиест айылында жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөдө 4 туугандын эң улусу. Орто мектепти аяктаган соң Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Көркөм өнөр жай университетине окууга тапшырган жана аны ийгиликтүү аяктаган. Ырчылык өнөрдөн сырткары актёрдук чеберчилик дарстарынан да сабак алган жана кинолордо да роль жараткан. Ал эми ушул жылы улуттук консерваторияны бүтүрүп, музыка жаатында билимин дагы да болсо арттыруу менен алек. Мендик болуп көрүндү. А болбосо айтчы жаным эмне үчүн?
теле көрүүчүлөр, сиздер Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жаткан учуруңуздар. Биз менен байланышыңыздар дал ушул биздин теле көрүүчүлөрүбүз чалсын деп атайын. Сырдуу сандыкка оюндарыбызды катып койдук. Эгерде ким туура таап алган болсоңуздар, дал ушул Planeta Maximus компаниясынын баалуу белектерин тартуулайбыз сиздер үчүн. Ал эмне белек десеңиз, дал ушул Курал Чокоев отурган столдун үстүндө турат. Көрсөңүздөр, общий планга көргөзүп койсоңуз, режиссерубуз дал ушул сертификатты утуп аласыз. 5000 сомдук сертификат. 5000 сомдун ичинде эмне бар десеңиз, 5000 сомдун ичинде өзүңүз каалаган жакшы кийимди, 5000 сомдук кийимди дал ушул Planeta Maximus компаниясынан барып, фабрикасынан барып утуп кетсеңиз болот. Теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Мен Токтогул районунун Ичке айылынан чалып атам. Кайра айтсаңыз? Токтогул районунун Ичке айылынан чалып атам. Токтогул районунун Ичке айылынан чалып атасыз, Ооба. Саламатсызбы? Айтыңыздар марек болсун. Рахмат, жооптун айтмак болсун. Сурооңуз барбы же оюнга катышасызбы? Оюнга катышайын, анан тууралуу балага жакшылыктарды каалайын, балдар Рахмат. дегендер айран ичебиз дегендер сүйүп алып, ошо анан өмүрүбүз тыргыз элине сүрөбүз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Сиз оюнга да катышам дедиңиз, ардактуу теле көрүүчү. Тандаңыз сандыкты, кайсыл сандыкты тандайсыз? Биринчи сандыкты тандадыңыз, биринчи сандыкты, ардактуу теле көрүүчү, бул сандыкта сизге кандай суроо катылды, аны көрөбүз. Азыр көптөн бери эле көрөсүзбү биздин көрсөтүүнү? Ооба. Сиздин пешенеңизден Куралдын атасынын аты ким деген суроо келиптир. Туура. Туура таптыр. Дароо эле. Ардактуу теле көрүүчү, сиз Токтогулдан эми кантип алып кетесиз белекти? Мен Бишкек шаарында балам бар. Качан келесиз? Бишкек шаарында балам бар. Балаңыз келсе болот. Азыр биздин режиссерубуз сиздин балаңыздын номерин алып калсын. Дал ушул шоколадты сиз утуп алыңыз, Курал атайын алып келген эле биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө деп. Ошондуктан биз сизге бул белекти сизге берели. Кут болсун сыйлыгыңыз Орозо күнүндө. Именно бүгүн айтта. Ардактуу теле көрүүчү, рахмат. Рахмат. Сен ачуу айран деген ырыңды жакшы көрүп угабыз, ырдайбыз дейт. Ошо менен чогуу белек катары болсун, Кампет менен чогуу ыр болсун дегенди. Адыр толордо айгыр минип түшөбүз. Дүйнөдө не кызык, ачуу айран ичебиз, ачуу айран ичебиз. Агайың ачуу айран ичебиз, ачы кефир ичебиз. Bam 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 baram 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 bam 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 baram bam 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 baram bam 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 baram bam 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 baram. Hey ар тарапты аралап Токтогулга барабыз, кымыздарын аярса чийки суудан ичебиз, водохранилищенин суусун ичебиз. Агайың арыктан суу ичебиз, чийки суудан ичебиз. Bam 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 baram 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 bam 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 baram bam 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 baram bam 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 baram bam 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 baram. Hey арталtan алты саның аманда, ырда биле карман бар, шаң болуп болсо өмүрдө Kurup ketsin zamana, kurup ketsin zamana.
айың куруп кетсин заманан алты саның амандан ырда биле карманба пам 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 барам 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 пам 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 барам пам 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 барам пам 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 барам пам 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 барам. Баракелде Бүтүп калат экен. азаматсыз кол чабуулар болсун. Дал ушул чыгарманы эмне үчүн Ильяс Андаш менен ырдап калдыңар? Ильяс экөөбүз көптөн бери доспуз. Анан кийин тойлордон такай эле кездешип калабыз чогуу. Анан ойлонуп туруп бир сөз болуп калган болчулар тоста. Экөөбүз дуэт жазып койбойлубу, тойлого итак эле чогуу келип жүрөбүз депчи. Анан макул болуп жүрүп, мен көлө кетип калдым иштеген. Кезек бербей койгондо экөөңөр бириктирип ырдап койгонго. Бириктирип ырдап койгонго. Кезек Кечки очередте турбай. Анан кийин ушу кинону көрүп калып, мен ырды угуп калып, жакшылап ойлонуп көрсөм сонун ыр болчудай деп туруп анан кийин Ильяска сунуш жасасам дароо эле макулдоо берген да. Анан экөөбүз ушуну ырдап чыгарып ийгилип. Аябай ийгиликтүү ыр болду го. Сонун ыр болду негизи. Муну күттүңөр беле негизи ушундай? Жолдагы шаар. Башынан эле эмнегедир укканда хит болот деген эле ой менен ырдагам да. Анан аранжировка жазганда дагы бардыгы шаар кетти, бардыгы оңой болду. Клип тартканда да кыйналган жокпуз. Бардыгы ойдогудай болуп, бардыгы төп келишип анан элге кеңири сиңип кетти да. Негизи эле бул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн негизги максаты Курал жасалмалуулуктан алыста бүт бардыгыбыз келген конокторго дагы бүт баары силерге окшогон бүт чынчыл, эмгекчил, эч нерседен тайманбаган конокторду чакырып атабыз да. Жакшы экен, жакшы болгон. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп суроолорун узатып атат. Бул жактагы биздин Инстаграмдагы баракчабызга дагы суроо узатышыптыр. Курал Чокоев жаш мезгилиңизде эле үйлөнүп алдыңыз беле деген суроосун жөнөттүр да. Көзүңүз аябай сонун көрөт экен. Канча жашыңызда үйлөндүңүз эле? Мен негизи 16 жашымда үйлөнүп, 17 жашымда ата болгом. 17 жаш. Азыр уулум 12-ге чыгат, Кудайым буйруса, быйыл. Ошол чоң уулум бар. Өзүм деле бир быйыл 30-га чыгам, уулум болсо 12-ге чыгат. Азаматсыз өмүрүн берсин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө кызыккан суроолоруңуздар болсо, дал ушул биздин студиядагы телефон номерибизге да байланышып келсеңиздер болот. 59 20 55 биздин студиябыздын номери, ал эми 0312 коду аркылуу байланышсаңыздар болот. Биз сиздерди уюлдук телефондордон да чалсаңыздар, биз сиздерди түз эфирде кабыл алабыз. Жана биздин Планета Максимус компаниясынын фабрикасынын мыкты белеги да күтүп турат. Ал кайсыл сандыкта жайгашкандыгын биз билбейбиз, бирок пешенеңиздерге, бактыңыздарга кайсыл сандыкта жазылган болсо, ошонон утуп алышыңыздар мүмкүн. Андыктан чалыңыздар, байланышыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Курал, бул чыгармачыл чөйрөгө келгениңе аз эле убакыт болду, бирок жакшы деңгээлде ийгилик алып келген ырларыңдын бири ушу Дүрүдүм деген ыр болду окшойт. Ал чыгармага кандай карайлып калдыңар эле? Негизи бул ыр мен мектеп кезинде эле тайкем ырдачы, Бактияр деген тайкем. Аябай майынча ырдачы да. Ошол кезде эле жагып угуп жүрүп, анан студент болуп тапшырып келип, анан баягы кечелер боло баштады жатаканада. Анан ошолорду атайын жаттап келейин деп барып, караболтага барып эринбей тайкемен сөзүн жазып алып, оон жаттап алып келип туруп, жатаканада ырдаган болчумун да. Ырдаганда баягы мен ошо ырды уккандын бардыгы эле жактырышып, анан жатаканада кандай туулган күн болбосун, кандай вечер болбосун, Куралды чакыргылачы, Дүрүдүмдү ырдасын болуп калган да. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл ошолор хит болуп, ошонун арты менен курсак тоюп жүрдү да. Эмеде комнатада ачка жатсаң эле келип такылдатып, "Бай Курал, сен жака чакырып атышат, бияка чакырып атышат" болуп эле туулган күндөрдөн баш түзүлгөн эмес. Анан ортодо жүрүп, бул ырды жаздырам, хит болот деп жүрүп, Бек Байкеден да сурап, уруксат алып, анан жаздырып, аранжировкасын жаздырып, 1-2 жыл жүрдү. Ортодо чайналып. Анан үнүн жаздырдым. Ал кезде студентпиз да, акчабыз жок. Эптеп, септеп жаздырып, анан кийин добушун жаздырып туруп, радиого бергенден кийин эле шар кетти да. Элдердин баары жактырып, анан бир 2-3 айдын ичинде аябай популярдуу болуп кетти радиодо. Коюшуга клип тартайын болуп, тартайын тартпайын, анда дагы акча жок. Студент мен 3-чү, 4-чү курс болсом керек. Анан кийин тартмай болуп, клипти тартып тамаша көбүрөөк кылып туруп, анан телевиденияга берсек, клип дагы аябай шаар кеткен. Ошол ыр мен баягы
эл алдына жакшы кеңири алып чыкты да. Бирок мен буга чейин мисалы 2008-жылдан бери эстрадада жүрөм. Бирок ушул ыры менен Курал Чокоев деген ысым Курал Чокоев деген атым дүңгүрөп чыкты деп коесун. Дүңгүрөп чыкты. Дүңгүрөдүңүз чындыгында. Ардактуу телекөрүүчүлөр, телефон чалуу бар экен. Курал, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Сыналгыдан бир аз алыс болуп аласыз, ардактуу телекөрүүчү. Салам алейкум. Айтмарек болсун. Кайсыл жерден чалып атасыз? Бишкек шаарынан чалып атам. Атыңыз ким? Атым Азатбек. Оюнга катышасызбы же суроо бересизби? Суроо. Курал Чокоев угуп атат сизди. Куралбек сиздин жанагы Напактер тасмасындагы саундтректи айтып атпы, кыргыз жигит. Түшүндүм. Ошондо эмне кылыш керек? Ыр жөнүндө айтайынбы же кандай? Саундтрек деди. Түшүндүм окшойм. Эме Напарниктер кинотасмасына мен 2-3 ырым саундтрек болуп өткөн. Алардын бири болсо рэп жанрында карма деп аталат, кыргыз жигит деген. Кыргыз жигит деп айтат. Эржес, эр күрөшкө чыккан жигиттерге арнап жаздыргам да. Азыр кээ бирлери колдонуп ушу мушташ качкардын астына коюп чыгып атышыптыр. Азыр ошол бирок ал кеңири тараган эмес, мен радиого берген эмесмин. Ал тек гана могу телефондордо кээ бирлеринде болсо керек. Анан көбү жазышат мага сурап, ушу ырыңыз кайдан алсам болот деп. Анан мен бир интернетке киргизип коеюн деп эле эч убакыт таппай атам да. Анан аны дагы барып компьютерден издеп таап анан интернетке жүктөш керек. Бирок Кудайым буйруса жүктөйм. Каалагандар көчүрүп аласыздар. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен азыр рекламалык бөлүктөн кийин жолугушабыз. Ага чейин убактылуу гана көрүшкөнчө деп туралы. Планета Максимус. Жаркын келечекке бир кадам. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиздер Пирамида каналында жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп атасыздар. Биздин коногубуз Курал Чокоев. Жана бизге Куралга суроо берейин деп келип калган телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Бишкек шаарынан. Атыңыз ким? Атыркүл. Атыркүл эже. Эфир көрүп атасызбы? Ооба. Кызыктуу эле болуп атабы? Ооба, абдан кызыктуу болуп атат. Гитара менен коштолуп, анан сандык оюнуна катышайын дедим эле. Сандык оюнуна катышсаңыз жакшы болот. Тандап көрүңүз, кайсыл сандыкты тандайсыз? Экинчи сандыкты. Экинчи сандыкты тандадыңыз, Сиз кайсыл жерден чалдым дедиңиз? Бишкектен, Ооба. Сиздин бактыңызга кандай суроо болду экен? Жүрөгүңүз түкүлдөп атабы? Ооба. Анда назар салыңыз. Бир кесиптин ээлери бар. Алар бирөөлөрдү алдап жеңишке жетишет экен. Жеңишке жеткенди жакшы көрүшөт экен. Бирок өздөрү алданып калганды жаман көрүшөт экен. Булар кимдер? Футболисттер. Азаматсыз. Журналисттер. Журналист эмес, футболисттер. Журналисттер деп. Журналисттер деп болуп кетпедиби? Футболисттер булар. Футболисттер. Ардактуу телекөрүүчү, сиз дал ушул сертификатты утуп алдыңыз. Чоң рахмат. 5000 сомдук сертификат. Бул жерде өзүңүзгө ылайыктуу кийимдерди барып тандайсыз. Биздин 5-чи телекөрүүчүбүз болдуңуз го дейбиз. Планета Максимустун кийимдерин утуп алган. Сиздерди бешөөңүздөрдү чогуп алып барып эртең биринчи күнү тартып алабыз. Тура алайынбы? Мен бир айдан кийин барам, болобу? Бир айдан кийин каяктасыз сиз? Мен өзү Бишкек шаарынын тургунумун, бирок айылда жүрдүм эле азырчы. Кайсы жакта айылда? Ат башыда. Ат башыдабы?
Ат башында жүргөн болсоңуз, бул жактагы туугандарыңызды жөнөткөнгө аракет жасаңыз, телефон номериңизди биздин режиссерго калтырып кетиңиз. А биз сизге байланышабыз. Жакшы калыңыз. Курал, ушундай ийгиликтер көп беле болобу? Көп. Сага дагы бир суроо да. Кээде бүгүнкү күндө аябай көп ырларды жаздың да. Студия ачтың, ушундай ийгиликтерге кантип жетип атасың, кандай убакыт менен? Эмгектин арты менен бардыгы. Талыкпас эмгек. Кээ бирлер айтат, мен аябай таланттуумун, мен мына талантым ташкындап, эмне кыларын билбей атам. Вот таанышым эле жок деп айтат да. Мен ошого кошулбайт элем. Мен деле таанышым жок, жүрүп ушул 2004-жылдан бери аракет кылып жүрүп, эмден эл бетине чыгып, эл оозуна алынып калдым да. Эми ошондо 10 жылдан ашып калды. Анан ошентип мен таанышым жок, талантым бар дегендер кичине жаман көрүп коем да. Анткени биз эле жыргап жүргөнбүз. Биздин эле тааныштар болгон. Биздин эле тааныштарыбыз болуп, биз тим эле барып акча берип, же болбосо же бай адамбы биздикер эми эмгектин арты менен сөзсүз түрдө келгенбиз бунун баарына. Ошон үчүн мен баягы бардыгына мындай сунуштамакчымын. Эмгектениңиздер, эмгектин акыбети сөзсүз түрдө кайтат. Чоң рахмат. Курал Чокоев, ардактуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерде болсо, негизи өзүнүн кесиби боюнча актер. Актерлук эмне болуп атат? Кинолор. Актерлук азыр экинчи планга түшүп калган. Мен негизи театр актерумун, кесибим боюнча. Бир жылда Кыргыз драма театрында иштегем. Абдумомунов атындагы. Анан кичине баягы үй бүлөнүн уулусу болгондуктан кичине баягы көп убакытты элебеген, бирок каражаты көбүрөөк жаатты тандап эстрадага өтүп кеткен болчумун да. Театрдан баягы кичине айлыктар азыраак, анан мамлекеттен азыраак каралат. Андан тышкары дагы баягы убакыттын баардыгын сарпташ керек болот. Ошон үчүн мен кичине эстрадага оңой жакка кеткен болчумун. Бирок театрга балким ниеттер бар кайтып барганга, бирок эми Кудайым буйруганы болот да. Албетте. Жигитке жетимиш өнөрү аздык кылат деген кыргызда жакшы сөз бар. Сенин бүгүнкү күндө кылып аткан ийгиликтериң бардыгы досторуңду, туугандарыңды бардыгын сүйүндүрүп атат. Телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Мен Балыкчыдан чалып атам. Талкын жеңермин. Бүгүнкү айтыңар майрек болсун. Жалпы Кыргызстан элинде айты менен куттуктайм. Балыкчынын кайсыл айылынан чалып атасыз? Балыкчынын өзүнөн эле? Балыкчынын өзүнөн. Курал Чокоевду иштерине ийгилик, кармачылык, бийиктикти каалайм. Жылдыздай жанып, ушундай бир элдин үмүтүн актаган жакшы ырчы актер болот деп ойлойм. Жанагы телевизордон көрүп атпайбызбы? Кежитай деген передачага катышыптыр, жакшы балдарды тарбиялап келиптир. Жакшы, сон ийгиликтүү болду. Рахмат. Анан сиздерге бул передачаңардын баары тең сонун болду. Ушу жакшы уюштуруп атасыңар. Пирамида каналындагы жана көп берүүлөрүңөр барбы? Мунуңар аябай өркүндөп өсө берсин. Силерге аябай чоң рахмат. Бак таалайбыз, узун өмүр каалайм. Анан оюнуңарга катышкан болобу? Албетте, же бир сандыгыбыз калды сизге. Атайын. Тандаңыз деп коеюн деп койсом, бирок бир эле сандык калыптыр. Чалыңыз. Экинчини кандайын дегенди ала албай койбодумбу? Бат-баттан чалыш керек эле же деп буйрук. Буйрук болсо куйрук жейбиз деген жакшы сөз бар. Куйрукту бирөө жеп кетти, эми калганы сизге калды. Курал Чокоев кайсыл айылдан өскөн дейт? Курал Чокоевдун ушу Кара-Балта сокулукта туулган го дейт. Жок, айылынын атын айтканга аракет жасап көрүңүз. 87-жылы 7-июлда туулуптур, бирок точно айылын неметпей калдым да. Айт тилекке. Айылыны укпай калдыңызбы? Укпай кеч көрүп калдым. Ардактуу телекөрүүчү, сиз менен айласыздан коштошобуз. Анткени бизде талап ушундай. Эгер туура жооп бергениңизде сизге белекке ээ болмоксуз. Кабыл болбойсо айт күнү, ийгилик болсун. Рахмат.
Курал, негизи эле ушул балалык кез айылда өтөт эмеспи? Ушул Ооба. айыл тууралуу ыр чыгарайын деген ой бардымы? Сөзсүз түрдө. Эми өзүмдүн айылым жөнүндө эмес, Негизи эле айыл тууралуу, негизи эле ошол тарап жөнүндө, Кара Балта тарап жак жөнүндө ыр жазып атам. Тамаша көй ырды аябай. Шаңдуу, тамаша көй, аябай ритмичный ыр болот. Кудайым буйруса ушул аз убакыттын ичинде радиолорго берем, телевиденияларга клип тартуулайм. Көрөсүздөр буйруса. Теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Биз ардактуу теле көрүүчүлөр, биз бул жактагы Инстаграмдык баракчабызда дагы түз эфирдебиз. Андыктан биз менен байланышып, биз менен кабарлашсаңыздар болот. Биз дал ушул Курал Чокоевдун бүгүнкү күндөгү популярдуу болуп аткан клиптеринин бирине назар салалы. Дал ошол Көкбөрү тууралуу ырдады эле, андан кийин клип тууралуу сүйлөшөбүз. Назар Çalındadı jigittin karagenen örtörü Alatodoy beyiktin al boyunu güppürü Kızgıp durat sürüdü kırgızı ulatasın Algalayge algın dep ata veret batasın Elli çıyılıp baştalganda bul kumar Terler suday koyulup koldogondur çuğular Ezim mıkçı вечерин eki gök jal kagıştı Ajal jetken ulakta alaganдар kırıştı Alga jigitler atırlar gülüktür Kay kazandı tolturat karı dolgon bilektir Kara bulçun kara güç Kökbörügü kana düş Bu baylardı gövüdü bulağındı sala düş Bu baylardı gövüdü bulağındı sala düş Sakallar kıykırıp, çaş jigitler ışkırıp Toru atşan ulaktı takımına kıstırıp Külöt eldi şat kılıp, gülüp barı katkırıp Göğsü geldi taymaştın gülüktörün çaptırıp Ula jigit şardыңды, ulakçаңы tartıldı Aldı gitti Көкбөрү, kana suyun kalkındı Tulbarыңды toktotma, tuyak güçün jogotma Kızıy gelgende, kızıl kamçı togotma Alga jigitler atırlar gülüktür Kay kazandı tolturat karı dolgon bilektir Kara bulçun kara güç Kökbörügü kana düş Bu baylardı gövüdü bulağındı sala düş Bu baylardı gövüdü bulağındı sala düş Jigitler atırladı gülüktür Tay kazandı tolturat karı dolgon bilektir Kara bulçun kara güç Kökbörügü kana düş Bu baylardı gövüdü bulağındı sala düş Alga jigitler atırlar gülüktür Tay kazandı tolturat karı dolgon bilektir Kara bulçun kara güç Kökbörügü kana düş Bu baylardı gövüdü bulağındı sala düş Bu baylardı gövüdü bulağındı sala düş Планета Максимус. Жаркын келечекке бир кадам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер Пирамида каналында жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жаткан учуруңуздар, айтыңыздар дагы бир жолу маарек болсун. Бүгүн Кудайдын улуу күндөрүнүн бири айт майрамыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылыктар гана жадырап жайнап, жар көптой кайнап турсун. Бүгүн бизде жар көптой кайнап аткан Курал Чокоев
курал кандай кандай? Шүгүр сонун бардыгы. Керемет. Эми ушул клип жөнүндө сүйлөшөлү да. Э, Бул клип кандайча тартылып калды? Карасак аябай эле көп рефизиттер деп коет го. Көп колдонулупту. Негизи Улакчыларды чакырып атайын даярдап тарттыңарбы же? ооба. Бул ыр негизи баягы 5-6 жыл мурун чыкмак. Эме Кара Жорго популярный болгонго чейин ыр чыгып, ошол биз Көкбөрү деген бий түзүп, ошону элге популяризация кылып кичине Кара Жорго эмес, балким эртерээк чыгып калган болсо, Көкбөрү деген бийди билип калмакпыз да. Эми анын бардыгы баягы предыстория буга чейинки болгон. А бул жакынкы арада чыкты. Ыры сөзү Акжол Канатбековго таанып, Канатбек уулуна, Каныбек уулуна. А эмеси болсо, обон болсо өзүмдүкү. Бул менин чыгармачылыгым да. Обон өзүңдүкү. Обон өзүмдүкү. Анан деген жерлер. Бул деген бар. Монголдордуку же Бул эмелердики. Монгол, тыва. аралаштырып бирок кыргыздардык деп койсун. Негизи баягы ошол тети Сибирь жактагылардын бардыгынын эмеси да. Аралаштырып, Горловое пение деп тамагы менен ырдаган. Анан Муну жасаш деле кыйын. үйрөнүш керек да. Убакыты менен жасап машыга берсең чыгат убакыты менен. Анан бул эң кымбат менин проектим да. Эң чыгармачылыгымда эң көп бюджет расход кеткен. Бюджетти эң көп убакытты талап кылган ушул клип болду. Эң кымбат Кыргызстанда болгон камерага тартылды. Айтыш фильм тартып берди. Көмөгүн көрсөтүп, анан кийин Сокулук Аю командасы ойноп берди. Бекер келип колдоп беришти. Ошого чоң ыраазычылык билдиргим келет. Рамис деген байкем колдоду. Ошо Рамис байкеге да өтө баягы чоң ыраазычылыгын билдиргим келип турат. Эми азыр көрүп атса, балким угуп калса дагы сүйүм калат дегендей. Анан негизи жалпы $2000 каражат кетти ушул клипке. Ушул клиптин өзүнө эле. Ошол Кийимиңизге, бийчилерге, кийимге, бийчиге, камераны тарткандарына, монтаж жасаганына, басып турганыбыздын бардыгына. Өрдүн жазалыш аранжировкасы. Ал өзүнчө ал. Алар өзүнчө. Клипке гана $2000 кетти. И то баягы байкелердин жардам болгонду, баары келип ойноп беришип бекер. Ипподромду бекер тартып, ошенткен күндө дагы ошончо акча сарпталды да буга. Албетте бул баягы сиздин өмүрүңүздөгү клипиңе, чыгармачыл чөйрөдөгү эң мыкты клиптериңиздин катарын толуктады. Анткени деген дал ушул чыгарма менен дагы бир мамлекетке жөнөп атат деп Санжира бийчилер тобу бизге түз эфирге келгенде айтты. Туура. Артта бийлеген жигиттер булар Санжира бийчилер тобу. Кудайым буйруса, татарлардын Сабантуй деген майрамы бар экен. Жыл сайын өтөт экен. Баягы жазындагы эгиндердин баарын эгип бүткөндөн кийин майрамдашат экен да. Ошол убакыт кичине баягы Рамазанга карата жылып, ушул июль убагына туура келип калыптыр, июлдун 1-ине. Ошол жака бизди чакырып, фестиваль ал чоң. Ошол бийчилер менен Санжира тобу менен чогуу кетип атабыз. Барып, буйруса ошол Көкбөрүнү көрүп калышып, жактырып, именно ошол ыры менен келип концертибизде фестивальда ырдап бергиле деди да. Кудайым буйруса Татарстанга барып, Кыргыздын желегин дагы бир сыра желбиретип келебиз. Албетте биздин телекөрүүчүбүз жандан бери күтүп калды окшойт. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Жандан бери экөөбүз сүйлөшө берсек, уюлдук телефондон чыккан экен, кетип калыптыр. Негизи эле бул чөйрөгө келгенде эмнени таптың да, анан эмнени жоготтуңар? Негизи бул чөйрөгө келгенде мен баягы атактуулукту жакшы көргөн, ишим менен алек болоюн деп келген болчумун. Бардыгы Кудайым буйруса орундалып атат. Жеңил деп айтпайм, кыйынчылык менен келип атат бардыгы. Ооба. 2 окуу жайды бүтүрдүм. Буга чейин Бүбүсара Бейшеналиева атындагы көркөм өнөр жайы университетин бүтүргөм. Актерлук бөлүмдү. Эми быйыл гана улуттук консерваторияны бүтүрдүм, аяктадым. Ал жакта эстрада ырчысы деген дипломго ээ болдум. Эмгектин арты менен, окуунун арты менен ушул чөйрөгө ырдайым, атактуу болом деп келген соң, ошончолук бүт убакыттын бардыгын, бүт күчүмдүн бардыгын, бүт ден соолугумдун баарын ушуга арнадым. Албетте, бул чыгармачыл чөйрөдөгү Курал Чокоев деген ысым байкашыбызга караганда өтө көптөгөн эмгектер менен келди.
Кудайым буйруса. Бирок Дагы бирок дагы көп нерсени басып өтүш керек. Көп нерселерди көрсөтүш керек. Баягы буга чейинки болгон мен мүмкүнчүлүктөрдүн кичинекей эле бир үзүндүсү деп эле мактанып өтөйүн. Албетте. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз сиздердин назарыңыздарды шоу бизнес жаңылыктарына назар салалык. Дал ушул экинчи студиябызда биздин Азирет аттуу мырзабыз шоу бизнес жаңылыктарын даярдап турат. Азирет, сөз сизде. Дагы шоу бизнестеги жаңылыктар менен мен Азирет Осмонов тааныштырам. Эфирден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Түрктөрдүн түбөлүк сүйүү Кара Сивда сериалы эмне үчүн бүтүп калды? Бул тууралуу маалыматты Түркиянын Хабер жети басылмасы басып чыкты. Маалыматта белгилүү болгондой, баары сүйүп, артынан кууп көргөн түбөлүк сүйүү сериалы Айяпин продюсердик компаниясы тарабынан экрандашырылып, Түркиянын Star TV телеканалы аркылуу көрсөтүлүп жаткан. Аталган компания менен телеканалдын ортосунда бирдиктүү келишимдер бар болчу. Тасма популярдуулукка ээ болуп, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгону талашсыз. Ошол себептен Айяпин продюсердик компаниясы сериалды көрсөтүп жаткан телеканалдан келишимде көрсөтүлгөн суммадагы каражатты толук төлөөнү талап кылган. Тилекке каршы Star TV өндүрүмү төлөп берген эмес. Ошол эле учурда сериалдын 3-чү сезонуна жазылып жаткан сценарий Айяпин жетекчилигине жакпай алган. Телеканалдан сумманы өндүрө албай калган продюсердик компаниясы сериалды элдин эсинде кала тургандай кылып бүтүрүүнү көздөп, башкы делген каармандардын өлүмү менен аяктады. Сериалдын өкүнүчтүү соңу кууп көргөн көрөрмандарга жаккан жок. Арасынан сериалды көрбөй эле койсом болмок деп өкүнгөн, Ниханга кошулуп ыйлаган. Ал тургай Кемаль өлүп калды деп эмдигиче азап күтүп жаткан араз эмес. Демек Айяпин өз максатына жетти. Сериал көпчүлүктүн эсинде сакталып калды. Эске салсак, аталган сериалдын 2-сезонунун акыркы 74-бөлүмү 21-июнь күнү Star TV телеканалы аркылуу коомчулукка көрсөтүлдү. Айта кетчү нерсе, тасма башка телеканалдар аркылуу көрсөтүлбөйт. Сваровский ишканасынын 23 жаштагы мураскери Виктория Сваровский менен сүйүктүүсү Вернер Мюнц 7 жылдык мамиледен кийин баш кошушту. Тойдун өзгөчөлүгү Викториянын үлпөт көйнөгүндө болуп, көпчүлүктүн кызыгуусун арттырды. Чет элдик маалымат каражаттарына белгилегендей, $1 миллион сарпталган үлпөт көйнөктү Дубайдагы белгилүү дизайнер Майкл Цинко тиккен. Анын кардарларынын арасында Бейонсе, Дженнифер Лопес, Риана, Леди Гага сыяктуу атактуулар бар. Викториянын көйнөгүн кооздоого 500 000 кристалл ташы тагылып, анын ордугу 46 килограммды түзгөн. Маалымат үчүн айта кетсек, Сваровский австралиялык кристаллдан жана кооз таштардан жасалган жасалгаларды чыгаруучу ири компания. Анын ар бир баалуу ташына компаниянын жеке логотиби түшүрүлөт. 16-17 июнь күндөрү Нью-Йоркто Американын көз карандысыз кино фестивали болуп, кино фестивали менен биргеликте уюштурулган Эл аралык кинология федерациясынын Евразиялык кино фестивали болуп өттү. Ага Кыргыздын Асман алдында жана Олжо тасмалары катышып, Дальмира Тилепбергенованын Асман алдында фильми калыстардын баш байгесине татыган. Бул тууралуу 20 июнда кинематография департаменти маалымдады. Сюжеттин өнүгүшү, массовканын жана артисттердин актёрдук чеберчилиги, сценарий, анын коюлушу жогорку бааланып, баарын таасирлентти. Асман алдында тасмасы көрсөтүлгөн соң, режиссерлордун жана продюсерлердин арасында кызуу талкуу болду. Кыргыздардан тилекке каршы эч ким болгон жок, бирок башка өлкөнүн кинематографисттери катышты. Ал эми Вермонттогу ири кинофестивалдын уюштуруучулары аталган тасманы өздөрү көргөн фестивалда калың журтка көрсөттү. Өздөрү көргөн фестивалда калың журтка көрсөтүү тилеги бар экенин билдиришти деп айтылат маалыматта. Elimden bir ses olsa benden alınma. Elimden alasa olsa geçtim. Allah kaçpay kızıkça, alayınçı Kırgızca, Kırgızca. Азыркы күндө айта албайсыңбы, жолукпаган бул сүйүү жана башка заманбап чыгармалардын ээси Мурадил Данияров бул учурда Толгоной аттуу чыгармасына клип тартуу менен алып барышып жаткан учуру. Клиптин идеясы актер Эркин Эгембердиевке таандык жана Медиастар студиясы менен биргеликте тартылып жатат. Буйруса жакында YouTube баракчаларынан жана башка булактардан көрө аласыздар. Suranlarım sizden canım apo, kızınızdı verin apo. Suranlarım sizden canım apo. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, шоу бизнестеги жаңылыктар менен тааныша алдыңыздар деп ойлойм. Ал эми эфирде болсо Лутфилла Бусурманкуловну өткөрүп берем. Чоң рахмат, Азирет. Сиздин дагы шоу бизнес жаңылыктарыңыз абдан кызыктуу болуптур.
Азыр бардык эле ким өлдү деп эле Инстаграмда, Фейсбукта болобу. Интернеттин бардыгы эле Интернеттин көз жашын агысы эле Камал эле Камал өлдү дейт. деп атышат го. Ким болуп Кандай кабарыңар бар азыр? Чынымды айтсам такыр сериал көрбөйм. Телевизордо эле көргөнгө мүмкүнчүлүк жок да. Телекөрчү баркен кабыл алып коелу. Кутмандуу кечиңиз менен саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Пирамида каналынын жамааты. Рахмат, кутмандуу кечиңиз менен. Айтыңыз марек болсун. Рахмат, бирге болсун. Ассаламу алейкум, Курал байке. Валейкум ассалам. Сиздин талаатыңызды баалайм. Сиздин эфир кызыктуу болуп атат. Рахмат. Сиздин чыгармаларыңызды сүйүп угам. Сизге жетишкендиктер, дагы жакшы клиптерди тартып, кыргыз элине кызмат кыларыңыз. Рахмат. Буюрса. Анан гитаранын коштоосунда бир жакшы чыгармаңыздан аткарып бере коесузбу? Сөз түрдө. Албетте. Дароо элеби? Биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн суроосун ысыгында караткандыр. Шаңдырайлардайын, Бул музыкалык белекти мен жалпы Пирамида телеканалынын көрүүчүлөрүнө, өзгөчө шопур байкелерге арнайм, Жамгыр тынбай нөшөрлөгөн жаздын айы, жанга жаккан музыканы койгон жаң эле, жалыны жок мокогон мен айдоочумун, жүрөгүмө чок салган кандай жан эле, кандай жан эле. Uzun çaçı бар ele, gözleri karelep, unçukpadım canımda, enesi бар ele, aydan düşkün kız ele, aydın kız ele, aylar ötüp geçse da izdeyin dağ ele, na na nay nay, na na nay nay, na na nay nay, na 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 nay. Men aydoçu jönөкөй майып курбаган, oyun күлкү селкиге көңүл бурбаган, жалган беле чын беле узап кетерде, жолугабыз го деген сенин убадаң, сенин убадаң. Uzun çaçı бар ele, gözleri karele, unçukpadım canından, Cigiti enesi бар ele, haydan düşkün kız ele, haydın kız ele, aylar ötüp geçse da izdeyin dağ ele, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Na 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 na, hem solo. Para para ta 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 ra para para ta 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 ra. Para para ta ta para para ta pa pa para. Para pa 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 para 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 ta 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 ra. Para ba da bi da bi da bi ba pa 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 pa. Uzun çaçı бар ele, hızdır garele. Unçukpadım canında, enesi бар ele, aydan düşkün kız ele, aydın kız ele, aylar ötüp geçse da izden dağ ele, na 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 na, na 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 na, çok. Na 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 na, na 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 na, daha bir şey olur. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Чоң рахмат. Na 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 na, pip pip. Деп Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен убактылуу гана жарнамалык телефон чалып бар экен, кабыл алып коелук. Кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Атыңыз ким? Сурооңуз барбы? Сүйлөңүз, ардактуу телекөрүүчү. Алло. Окутабыз, айта бериңиз. Курал Чокоевго кабыл кылган талантыңызга таазим. Рахмат. Сизде кыргыздын жигиттери көп болсун.
Рахмат. Деген ишиңизге ийгилик. Ойлогон ой, көксөгөн максат, тілеген тілек ниетиңизге жетиңиз. Рахмат. Сизди ардактап сыйлайм. Жана Аллахка аманат кылдым. Айтқаныңыз келсін. Чоң рахмат. Мына ушундай көрмандарыңыз абдан көп болсун. Ийгиликтерди дагы коштосун. Ал эми биз жарнамалык бөлүктөн кийин жолугушабыз. Ага чейин бизден алыстабай туруңуздар демекчимин. Планета Максимус. Жарқын келечекке bir qadam. Ширенке чакпа күйбөскө, сырыңды айтпа билбеске, сырыңды айтсаң билбеске, сыздатып кетет бир кезде. Саламатсыздарбы кадырман кыргыз калкым, сиздер менен кайрадан экран алдында жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздер назарыңыздарда ушул чынбы рубрикасы жана мен анын алып баруучусу Аида Талынбекова. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Легендарулуу кыз бурак тобунун экс-ырчысы Айжамал Кабылова турмуш сапарына аттанып жатат деп ушактарады. Айжамал Кабылованын тою качан жана ким колун сурады деген суроо менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Устаты Гүлшайыр Садыбакасова студиябызга конокко келип чындыгын айтып берди. Эми бул адамдын жашоосуну ар дайым коштоп келген нерселердин бирөөсү элдик фольклор деп койсок да болот да, бул ушактар да. Анан эми ушактардын баары чындыкка да алып келишпейт. Бул эми жашообузда дайым эле кездештирип жүрбөйбүзбү? Бирок бир 30% чындыкка да алып келип калышы мүмкүн да. Жабыркадым, азап тарттым сүйүүдө. Ушул Айжамал жөнүндө шыбыр сөздөр болуп аткан экен. Анан мен деле кулагым чалып калган, бир анча жакшы жагымдуу кептер дегендей. Жагымдуу кабарларданчы. Эми Айжамал дагы Кудайга шүгүр баягы биздин Кыргыздан төбөс көрүнгөн кыздарыбыздын бири. Көздү мончок жерде жатпайт дейт. Жаш, төрт тарабы дөп келишкен, ажарлуу, таланттуу, эки баланы чоңойтуп жаткан мыкты айым. Ошондуктан албетте бүгүнкү күндө Айжамалдын колун сураган жигиттер жок десем, анда туура эмес болуп калса керек. Солутпа, о жараткан өзүң берген элчиң бул. Өнөр жолдо жан дүйнөдү толукта. Себеби мен өзүмө дагы бир топ жигиттер чыгышып, Айжамалга бир сөз айтсак болобу же деп Facebook'тан жазышып жатканына өзүм деле күбө болдум. Эми мен эч кандай аларга үмүттөндүрө турган сөз айткан жокмун, бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө чындап эле Айжамалдын базары кызып турган мезгил. Эми бирок Айжамалдын өзүнүн каалоосунда азырынча эч ким жок. Бирок ошого карабастан кайсы бир күнү кубанычтуу кабар баарыбыздын кулагыбызга жетет деп үмүт кылабыз. Көтөрдү дагы канча сыноо барын ким билет. Бышып калдым кыйналбастан өтөмүн. Менин оюмча, мен ушу Айжамалга кааларым ушундай эле. Өзүнү сатпаган, аялдардан төмөндү деңгээлге түшпөгөн, ар дайым жубайыны кадырлай билген, жубайынын чыгармачылыгын баалай билген, балдарын энесин баалай билген мыкты чыган кыргыздын жигиттери түшкөнсү деп ушуну максат кылам, тилек кылам. Албетте бир жолу адашты, бир жолу мүдүрүлдү. Ошого карабастан эки чырактай неберем чоңоюп атат, бир уул бир кыз окуп атышат. Ушу Айжамалдын келечегинде ушул келечек тагдыры талкаланып калбаса экен, түбөлүктүү мырза менен баш кошсо экен деген таттуу тилегим бар. Суук сөзгө көңүлүмдү Акыркы мезгилдерде чындыгында эле Пирамида каналын көбүрөөк көрүп калдык, себеби элдердин жүрөгүнө жакын, элдердин сезимине жакын, жашоосуна жакын программалар дайындалып чыгып жатат. Ошондуктан мен өзүм деле көбүрөөк көрүп калдым. Мына ушул Ушак деген жаңы программалар ачылыптыр. Чындыгында эч кимибиз күткөн эмеспиз, эч кандай телевидениеден мындай программа кеткен эмес. Мен оюмча бүгүнкү күндө эл ушунчалык чарчап, жаңылыктарды күтүп турган мезгилде бул программалар дагы аябай жогорку деңгээлге чыгат го деп ишенемин. Ошондуктан бирок Ушак десе жанагы кээ бир семьялерге окшобостон ММКларга окшоп, кимдир бирөөлөрдү ажыратып жиберүү, кимдир бирөөлөрүнөн кимдир бирөөлөрүн чабыштыруу, кимдир бирөөлөрдүн өмүрүнө тим эле ушундай залал келтирүү, жашоосуна залал келтирүү деген нерселерден сырткары болуп, ар дайым реалдуу чындыкты чагылып турушуңарга чын жүрөктөн тилектешмин.
Жырымды сындырбай чырактай жаңгынлайым кумарлуу дүйнө түбүнө. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева Бишкек шаарындагы бир жакшылык тойдо кезекталашып тамада менен катуу урушканы кызуу талкуу жаратты. Бул туурасында толук маалымат билүү үчүн Ырчынын өзү менен телефон аркылуу байланыштык. Ал төмөндөгүлөргө токтолду. Саламатсыздарбы, теле көрүүчүлөр жана күйөрмандарым. Мен дагы ушул тойдогу болгон ызы чуу деген темага жооп берип коюуну туура көрүп атам. Бул интрига баягы Дилшат Кангелдиева тойдо ызы чуу салыптыр деген сөздү угуп мен дагы абдан бир четинен мындай мыйыгым менен күлүп койдум. Анткени негизинен ырчылар, өнөр адамдары эч качан ызы чуу үчүн же болбосо конфликт үчүн жаралган адам эмеспиз. Бул Кудайдан берилген бизге касиет болушу керек. Анткени биз ар дайым элди жакшылыкка, ынтымакка чакырып, жакшылык болсо жар салып, же болбосо биздин жаштарыбыз турмуш куруп, үйлөнүп жаткан жаштарыбызга жакшы гана ниетте, жакшы тилектерибизди айтып, ар дайым жакшылыкты колдогон адамдарданбыз деп ойлойм да. Эч качан биз жөн гана мындай ызы чуу сала албайбыз. Мен негизи өзүмдүн мүнөзүм боюнча конфликттен жана ызы чуудан, жаңжалдан алыс адаммын. Андай чөйрөдө өскөн эмесмин. Жана андай чөйрөнү да көргөндө мындай көп көрбөймүн, алысмын. Биздин чөйрө таптакыр мындай интригадан алыс жүрөбүз. Үй бүлөм дагы абдан тынч, катуу сүйлөбөгөн, бири-бирибизге түшүнүү мамиле менен гана жакшы гана сөздөрдү сүйлөп, ушундай үй бүлөлөрдөнбүз деп ойлойм да. Андай үй бүлөдөн чоңойгон же болбосо тарбияланган адамдар эч качан конфликтке барбайт. Эгерде баягы жашоодо өйдө ылдый жана ак кара ар дайым тең жүрөт эмеспи? Ошондуктан баягы адам болуп жаралгандан кийин баардыгына тең даяр болуш керек экен. Ысык, суук деген бар дегендей. Ошол адамдарда дагы ар кандай мүнөздүү адамдар бар. Баягы эгерде ошондой ниет менен эгерде ушул ушак чыкса, анда Кудай сактасын деп ойлойм. Кудай сактасын, эч качан мындай жаңжалдар болбосун. Деги эле жашообузда, деги эле элибизде ар дайым ынтымак болсун. Эгерде ар бир адам жакшы ниет кылып, жакшы гана ойлорду ойлоп, бирөөдөн жамандык издебесе, коом да тазаланат. Ошондуктан ушул коом таза болсун деген ниет менен баарыңыздарды ынтымакка, жакшылыкка чакырам. Элибиз бар болсун, эч качан жамандык көрбөсүн, элибиз байысын, өнүгүп өссүн. Ошондой гана тилекте жүрөм. Ошондуктан ар дайым жакшы ниет, жакшы каалоолор менен сиздерге мен ушул интервьюну берип коюуну туура көрдүм. Бар болуңуздар. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп кыргыз элибизде жакшы сөз бар эле. Ардактуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздер бир ушак угуп чынтөгүн билгиңиздер келсе, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Планета Максимус. Жаркын келечекке бир кадам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп аткан учуруңуздар. Техникалык себептерге байланыштуу биз бир аз толкундонулар болуп атат. Анткени бүгүн бизде студиябызда конокто мыкты ырчылардын катарын толуктаган актер, ырчы, обончу, акын Курал Чокоев келген толкунуп атам нечи. Курал Чокоев анан ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз тынбай чалып жанатан бери кезекте турат экен. Теле көрүүчүлөрүбүздү кабыл алып койсо. Роле кабыл алып. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Ардактуу теле көрүүчү, уюлдук телефондон чыктым деп байланышып аткан эле. Эми ушул теле көрүүчүлөрүбүзгө жанатан бери суранычтары болуптур. Биз экөөбүз деген чыгарманы аткарып берсе деп. Жанатан бери суранычы азыр анда. Рыспек Абдыкадыровдун биз экөөбүз деген ары. Теле көрүүчү бар экенби? Азыр жанатан бери суранып атат, Кабыл алалы. Кабыл алалы. Кабыл. Кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атат? Айтымың барек болсун. Бирге болсун. Мен Куралга ийгилик каалайын дедим эле. Рахмат. Курал, талантың тасқындай берсин, талантыңа таажын. Рахмат. Азаматсың.
Мына жаңы чыккан клиптериң аябай сонун экен. Мага жакшы алсаңчы. Рахмат, рахмат. Мындан ары ушага ийгилип, эки окуу жайды бүттүндө эмгектенсиң артып болчу талантың ташкындап атыптыр. Талантың ташкындап ушу эл артистке жет Кудай буйруса. Кудайым буйруса. Ошол эми. Анан кийин тиги Лүтфүлла сага дагы ийгилик жет болуп, баары өкмөргө тең айтыңар барек болсун. Бирге болсун байкеси. Жакшылык болсун. Рахмат. Анан энди ойнуңар бүтүп калдыбы? Ойунубуз бүтүп калды. Oyunumuz бүтүп калды. Кийинки жумада катышсаңыз болот. Сиздин да айтыңыз марек болсун. Рахмат болсун. Үшүңүздөрдө ийгиликтер болсун. Билбейм кайдан жаралгансың сен мага. Маңдайымдан бүткөн окшоп бакыттан. Seni süydüm, buyruk alıp tağdırdan. Başkalardı, meni sağa tatıba. Je bolboso sen jaralıp men üçün törülgündü mendik bolup törüldü a bolboso aytçı canım emin üçün zaralap tapkan perzentimdey göründü uktaganda senin uykun mende var. Oylaruna girişken seni köbüs iki sanday barabar. Seni köpüz iki suday birikti. Bize köpüz iki sanday barabar. Seni köpüz iki suday birikki. Bize köpüz iki güçbüz barabar. Чоң рахмат, кол чабуулар болсун. Образга кирип кеттим. Албетте. Бул деген образ деген жанагы клибиңизде да байкадык. Аны трансқа кирип кетет деп коелу андай да. Трансқа негизи баягы Манас бул Манастын ыргактарына окшоп туруп жазылганда, анан Манас айтканда негизи көпчүлүгү таң калыштыбы ушунун атайын жасадыңбы же? Кериктер курал соо эмес деп жазышып. Мен бул ролго кирип эле ошо аткарып койгом. Анан элестеткиле, эгер соо эмес болсом мынтип негизи соо эмес болуп иш кылган туура эмес да. Анан мындай болбойт негизи. Бул образга кирип эле азыр деле образга кирип койгом деп. Жанагы акыркы жанагы деген ушун бир канча убакытка чейин кандай кылынат?
Кечкеле боло берсе бул. Дел оскомуз. Буга дагы талант керек да. Дал ушул нерселерди кантип изденесиңер? Негизи эле же бир интернет аркылуубу же? Интернет аркылуу көбүнчө. Бирок баягы мисалы үчүн көп фестивалдарга барам да. Россияда ушул эме жак тараптарына барсаң, Тыва, Татарстан, Башкирияга барсаң, ушул горловой пенияны аябай көп колдонушат да. Анан ар кандайларды көрөсүң аяктан. Отуруп, үн чыгарып туруп 3-4 үн чыкканда таң калып каласың да. Ошолорду карап отуруп эле ушу жагып калган. Эми баягы Урал Моңго деген конкурска барганда бир 20 катышуучу болсо, 10 эле ушинтип ырдашканда деп туруп алышып эле. Ошондо биринчи жолу көрүп, жакындан көрүп, анан кызыгып калган болчумун да. Эң алгачкы ушул эме Кыргызстанда Ысык көл фестивалында, Юлиана деген Башбайген жеңип алгандагы эмоциялар жөнүндө ойлонотчу, кандай болду эле? Ысык көл Кадыр Түндөн жеңгенде ал эмоциялар кайталангысы окшойт. Ал учурда мен баягы жаш чыгармачылыкка жаңыдан жакшы жаңыдан дүрүдүм чыгып, клип жакшы болуп аткан учуру болчу, дем күчтүү болуп турган учур. Анан ошол конкурска барып катышып, аябай даярданган болчумун. Жеңгенден кийин баягы ийгиликке жеткенден кийин баардыгы акыбети кайтып, машина утуп алганда, унаа утуп алганда, бүтүн жерге тийбей калганда, бактыманчы. Машинени айдаганды деле билчү эмесмин, ошол жерден отуруп эле айдап кеткем. Ана. Ошо эми шоковый состояниянын күчү мененчи. Анан кийин бара-бара отуруп үйрөнгөм. Азаматсыз. Албетте, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Пирамида каналында түз эфирде Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн улантабыз. Дал ушул Курал Чокоев бүгүн студияга келгендиктен көпчүлүгү суранып атат, жандуу үн менен аткарып берсинчи ырларды депчи. Биз телекөрүүчүлөрдү кабыл албаганды туура көрдүк. Анткени бир нече убакыттан кийин эфирибиз соңуна чыгат. Ага чейин Курал дагы бир чыгарма аткарып берсең, телекөрүүчүлөрдүн суранычы боюнча. Кайсыл чыгарманы ырдайбыз? Азыр эме деген чыгарманы. Айчурек Иманалиева жекебиздин репертуарынан бир ырды аткарып өтөйүн. Асманда жылдыз боба, айлана түн бир оба, сагынам элесиңди жалгызсырап. Gözlerine yokta yalvar, ойлонуп жай таба албай, алыста өткөн мезгил чакырганда. Ал күндөр кайда кетти, кусалык жанга жетти, элесиң агын суудай бир жарк эти. Kol sunup bara albadı, ак сүйүм айта албады, тагдырга моюн сунуп мен бара албадым. Айланып айлар өттү, алдымда жылдыз өчтү, кем угат жүрөктөгү өкүнүчтү. Кыйнадың мени жаным, аргасыз болгон сайын, жөн гана өз атыңды мен кайталадым, Ал күндөр кайда кетти, кусалык жанга жетти, элесиң агын суудай бир жарк эти. Kol sunup bara albadı, ак сүйүм айта албады, тагдырга моюн сунуп бара албады. Hey, hey!
күндөр кайда кетти, кусанык жанга жетти, элесин агын суудай бир жарк эти. Olsunu bара албадым, ак сүйүп айта албадым, тагдырга моюн сунуп мен бара албадым. Чоң рахмат. Тагдырга моюн сунуп мен бара албадым. Азаматсыз. Планета Максимус. Жарқын келечекке bir qadam.